Assalamu alaikum dostlar. Менин атым Болотбек. Мен Токтогул район борборунан болом. Мына мен турган жер бул Каракөнгөй айылынын 8 километр чакырым аралыктагы алыс жерде жайгашкан Касана Minerals ген казып жаткан фирмасынын турак жайлары, жумушчулар токтой турган жайлар көрүнөт. Сиздерге баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, биз Токтогулдун эли достор 1972 жылдары Токтогул эски Токтогулдан көчүп, экономикасы кыйла абалга түшүп, социалдык камсыздоонун ажыраган эл катары өзүбүздүн жашообузду улантып келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Социалдык камсыздоолорго эң ири дегенде бул таза суу, бул жолдор, бул мектеп, садик, ФАП жана башка мекемелер адамдын күнүмдүк жашоо шартына ыңгайлаштырылган минимум шарт болуш керек. Пенсия, пособия жана башкаларды албаганда, транспорт системаларын албаганда. Бирок тилекке каршы бүгүн андай инфраструктураны түзүп бере албады буга чейинки аткаминерлер, буга чейинки өкмөттөр. Эми бүгүнкү күндөгү буга чейинки өкмөт андай абал түзмөк турсун, жада калса адамдардын бул жерде жашоо шартын адамдардын ой пикири менен эсептешпестен мына Uzun Акмат суусунун боюна мындай ген казуу иштерин жүргүзүп, адамдардын жада калса ичкен суусуна зыян келтирүүдө. Аны менен биргеликте ошол эле суудан мал жан ичет, ошол эле кыргыз эли мал жан айыл чарбасы менен эптеп күнүн өткөрүп келаткан бүгүнкү күндө элдин тамагын, акыркы тамагын тартып алууда. Ошондуктан бизге мындай ген казууларды токтотуш керек. Бир жолу көчүп чыккан элди биз дагы бир жолу мындай кыйынчылык абалга туш кылган учурларды жоготушубуз керек. Ошондуктан баардыгыңыздарды биримдикке, ынтымакка чакырам. Сиздерге колдон келишинче биз ачык, айкын баардык нерсени чагылдырып берип турабыз. Ошондуктан биз менен болуңуздар, маалыматты алып туруңуздар, колдон келишинче бөлүшүп туруңуздар. Баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, бул жерде бир кездерде уран казылган экен. Бүгүнкү күндө алтынды чайкап алып кеткен убакта дагы бул жерде андан башка оор металлдар бар. Ошолор бүгүнкү күндө Uzun Акмат суусуна түшүп, адамдардын ден соолугуна, мал жанга, баардык нерсеге залакаты тийип, келечек бүдөмүк көрүнүүдө элге. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Биз сиздерге жеринен ушун чагылдырып бергенге, маселени бийик деңгээлге көтөргөнгө аракет кылабыз. Байке, казак эмне дейт ошондо? Айтып коюңузчу ушу камерага мага. Казак акчасын берип атабызбы? Эли жергиликтүү элдин компания. Жок, иштегендерди төлөп берди, кутулду. Азыр эле айттыңыз го мен. Жок, мурдадан сүйлөшпөй калган деп атпайм башында. Азыр экскаватор погрузчиктер мага берип, мен алайда данный момент иштетип, ошо карыздарынан мен ушу биздин районго терезесин жана содержание, лицензия, тигимунун баардыгын техникалар арендага иштеп кутулуп атат да. Бүгүнкү күндө азыр казуу иштери жүрүп атабы бул жакта? Жок да, азыр катты кыштын катты казуу. Жазында башталат. Куда каласа башташ керек. Куда каласа деп өзүңүздүн курсагыңызды ойлоп, айылдын баардыгын ууландырат экенсиз го аке. Эми ачык чындыкта сүйлөшөйүнчү мындай. Факты керек да. Сокем айтпады эле, факты менен келгиле. Сокем буга өттү. Жо мына айтып атпайбы бир туугандарыңыз, сиз бу жерде 20 сом тапсаңыз, бу жерде 200 сом жоготуп атат. Сиз 15 000 сом тапсаңыз, бул 45 000 сом малдар өлүп атат мисалы. Ага кандай карайсыз? Фактын табыш керек. Ошого наоборот кичине мындай. Ошогон балдардын жүзү келди көп. Мал ошо